Дагы бир кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай биздин ашканабызга өзгөчө бир коногубуз келип калган чагы. Ага чейин менин өзгөчө кесиптешим менен бүгүн алып барган турам. Кесиптеш, сөз сизде. Саламатсыздарбы, ардактуу көрөрмандар. Агарып аткан таңдай күлмүңдөгөн күндөй болуп, баарыңыздарга кутман таң каалайбыз. Сиздер менен бүгүн мен Салан кызы Бурулай болмокчумун. Ошондой эле ар бир күндүн бул өзүнө жараша талаптары болот эмеспи? Азыркы замандын талабы бул өзүнө жана жакындарына кам көрүү болуп саналат экен. Кам көрүүнүн бөлүгү болуп бул тамак болуп эсептелинет. Ошондой эле даамдуу тамак бул адамдын маанайын көтөрөт. Дал ошол себептерге байланыштуу биз таңкы даам бөлүгүбүздү баштайбыз. Эң сонун биздин өзгөчө бир ашканабызга өзгөчө коногубуз келип калды деп айтып өттүк. Кесиптеш убакыттанып турбай тааныштырып өтөлү. Барыңыздарды экранга жакыныраак чакырабыз. Себеби дегенде өзгөчө даамдар менен бөлүшүп, өзүнүн бир өнөрүн тартуулаган турат десек болот. Андыктан жеңилерибизди, сиңдилерибизди айтор баардык айымдарды экранга жакыныраак келиңиздер демекчибиз. Ал эми биздин коттоо студиябызга өзгөчө коногубуз шеф-повар Азамат мырза келип калган. Саламатсызбы, Азамат мырза? Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдык, рахмат. Келиңиз эң алгач элибиз менен амандашып алсаңыз. Саламатсызбы, кутмандуу таңыңыздар менен кыргыз элим. Ошо келип калдык ошо студияга. Эң сонун. Анда эң алгач биздин маектерибизди, баягы суроолорубузду узаткандан мурун кандай даам менен бүгүн биздин өзгөчө рецептиңиз менен бөлүшкөнү турасыз? Айтып өтсөңүз. Негизи ошо форель балыгы менен тамак жасамакпыз. Анткени Кыргызстанда ошо форель хозяйство өнүккөн үчүн ошо кыргыз элибизге эң простой рецепт менен тамакты рецептин айтып беребиз. Анан кийин ошо форель менен үйдөгү тоскон конокторго вау деп этек менен тартуулаган сонун даамдуу эң сонун. Ошондой эле өзүңүз айтып өткөндөй бул форельге кандай азыктар керектелет? Бул форельге азыктардан получается олив майы, смесь 5 перцев, туз 1 килограмм, жөнөкөй эле приправа для рыбы и получается 2 штук жумурка кетет. Келиңиз анда жасап баштайлы. Баягы жасап аткан учурда маегибизди улантып сүйлөшө берсек дегеле адатта негизи эртең менен эрте турасызбы? Эртең менен эрте турабыз. Биздин графигибиз негизи ар кандай болот. Заказга жараша. Ошон үчүн ар кандай боло берет. Ар кандай боло берет. Бирок негизи бүгүн эрте туруу сизге кыйынчылык жараткан жок. Бүгүн жок, жараткан жок. Өзгөчө маанай менен келгениңиз чындыгында көрүнүп турат. Келиңиз анда жасай берелиби? Баштайлы. Буюрса. Нелер керек болот? Биз эмне кылып туралы кесиптешим экөөбүз? Сиз карап туруңуз жөнөкөй. Биз кесиптешим бузуу ишибиз да мүмкүн ошол үчүн жөнөтүп туралы. Негизи жөнөкөй рецепт. 1 килограмм туз алабыз. Тузду алып туруп, мындай бир идишке салабыз. Бир эле ошол 1 килограммды салабыз. 1 килограмм туз салгандан кийин 2 жумурка кетет 1 килограмм тузга. Жумурканы обязательно жуйбуз. Жумурканы жууп туруп, кийин ичине кошобуз. Бул форельди даярдоо үчүн канча убакыт керектелет? Бул форель даярдоо үчүн негизи 20-25 мүнөттөй эле кетет. Негизи үйдөн тоскон конокторго негизи мындай удивлять этем десеңиз, ошо форельди берсеңиз, сонун эффект менен берет. Ошо тузду алып туруп, туздун ичине 2 жумурка салгандан кийин баарын аралаштырабыз. Баары мындай бир консистенция болот. Демек, бир форельге 1 туз кетет экен да, э? 1 килограмм туз. 1 килограмм туз. 2 штук жумурка. Эч кандай бир сложный рецепт жок. Бардык айымдарга сунуштайбыз, экранга жакыныраак келип, дегеле кандай жасалат, кандай ыкмалар менен жасалат, биз менен биргеликте күбө болуп, анан кечинде балким үй бүлөңүзгө, ата-энеңизге же болбосо жолдошуңузга деле өзгөчө ушундай даамды тартуулап берсеңиз, өзгөчө бир маанай дагы жаратат эмеспи? Мондай консистенцияга чейин жеткиребиз. Анан кийин ошо тузду алып туруп противенге салабыз. Түйүнү анча-мынча салып туруп, балыктын размеринде болуп туруп. Муну эмне себептен мындай кылып жатасыз? Бул негизи туздун ичинде бышкандан негизи туз көп деп туруп айтып калышат негизи, бирок туз негизи балык өзүнө керектүү тузду ала алат. Анан кийин
калган болсо үстүнө печкага коюп туруп ичинен бышкылып. Анын эч кандай дамынын өзгөрүшү Жок болбойт. Анан кийин бир форельди алабыз. Форельдин үстүнө оливковый майдан коюп, ичине да коюп, сыртынан да коюп, туруп, анан кийин соусты жабабыз, чайкап алып, ошонун үстүнө смесь пичи-перца салып туруп, үстүнөн себелейбиз. Ошо ичинде, канчамы ичине? Для вкуса, для пряности. Ичине дагы себесизби ошондо? Ичине дагы себебиз. Мындай карамыз турсаңыз, жардам берип турсаңыз. Ичине себеп туруп коебуз. Жаба берейинби? Жаба бериңиз. Андан кийин жана магазинде сатылган эле жөнөкөйлүү приправаларды алып туруп, ошого эле бир пачка бир балыкка кетет. Муну дагы ичине, тышына? Буну да эле ичине, тышына себелеп туруп, мындай кылып туруп, баарын себеп туруп, оны бүт баарын равномерно распределять этип туруп, ошо үстүнө эле коюп коебуз. Демек кайра эле ошол тузду алып туруп, үстүнөн салып туруп, запекать саласыз. Духовканын ичине. Уже даяр болду, Буюрса даяр болду. Анан кийин духовканы 250 градуска коюп туруп, 20 мүнөттүн ичине коюп коебуз. Бышкылап. Анан кийин аягында сонун бир үстүнөн эффект менен беребиз буюрса. Даяр болду. Şu духовкага коюп коебуз, Биздин духовкабыз дагы ысып калган. Isıp kalan 250 gradus болуп калган, Коюп алсаңыз. 250 градус температурада. Отто коебуз. Ошондо 20-25 мүнөт. 25 мүнөттө бышкылап. Анда биздин биз эмне кылып турабыз? форелибиз даяр болгуча маектешип туралы Азамат мырза менен. Азамат мырза, айтсаңыз деги эле бул жаатта эмгектенгениңизге канча убакыт болду? Канча убакыттан бери өзгөчө даамдарды тартып алып келесиз? Бул убакытта негизи 15 жылдан ашып калды. Анткени бир 15 жашымдан баштап туруп эле негизи повар болуп туруп келген жокмун бул сферага. Негизи ошо ресторандын сферасына келип туруп официант болуп кирип иштеп, анан кийин ошо посудомойщик болуп иштедим, анан кийин администратор управляющий чейин иштедик. Анан кийин ошол администратор управляющий болуп иштегенден кийин өзгөчө жана поварлар ооруп чыкпай калып же башка себептер менен чыкпаган себептерди биз ошондо администратор управляющий болуп иштеп жүргөндө биз өзүбүз эмеде болуп чыкчубуз. Анан кийин ошо менен негизи жардамчы болуп, ошентип аралашып поварлыкка, анан кийин үйдөгүлөргө, досторго ошо тамак жасап берип, анан кийин жакшы комментарий угуп, окандан кийин ошону тыйып эле ошо поварлыкка аябай кызык кеткенбиз. Өзүңүз айтып өткөндөй, 15 жылдан бери иштеп келе жатам дедиңиз. Сиз Кыргызстанда эле иштегидисизби же чет өлкөлөргө да чыгып өзүңүздү сынап көрдүңүзбү? Негизи чет өлкөлөргө да чыкканбыз, иштегенбиз, бирок бир көп деле иштеген жокпуз сыяктуу. Москвада, Анталия деген, Алматы деген шаарларда иштеп келгенбиз. Эми айтып өтсөңүз, ошол Кыргызстандын ашканалары менен ал жактын ашканаларынын кандай өзгөчөлүктөрү бар экен, же болбосо кыйынчылыктары? Негизи Кыргызстан менен айырмачылык, биз эми келатабыз ошо. Аякта порядок полностью эме менен иштейсиң, поставленный эмелери менен задачалар менен иштейсиң, а бизде Кыргызстанга эми келет. Азыркы учурда өзүңүз Азамат шеф-повар деп Инстаграмдан дагы ошентип тапсак болот экен. Өзүңүз жеке команда менен иштейсизби же болбосо ошол тууралуу айтып берсеңиз?
Негизи ооба жеке команда менен иштейбиз. Ошо командабызда 12 повар бар, 5 повар и эме 7 помощник повар бар. Ошолор менен чогуу бир күндө бир 3-4 заказды тейлей алабыз. Ошондо 3-4 буйрутманы бир күндө тейлей алат экенсиздер. Бул башка жактарга чыгып дагы кызмат кыласыздарбы же? Башка жактарда негизи Чүй областында иштейбиз. Бишкек шаарында, ошо Карабалтан, негизи өзүм Карабалта шаарында болом. Ошо Бишкек Карабалтанын ортосунда эле иштеп атабыз. Негизи бирок Чүй облусу боюнча заказдарга алабыз. Ошол Instagram баракчаңызды ачып колдонуп баштаганыңызга канча убакыт болуп калды? Instagram'ды ачканына бир 3 жылдай болуп калды. Башында өзүм эле ошо тамак жасап эле чыгарып аткан Instagram болчу, азыр болсо уже профессионально өзүнчө СММщик бар, өзүнчө команда менен иштейт экенсиздер дебейт. Анан деги эле өзүңүз мырзасыз, деги эле мырзаларга тамак жасоо бул өтө кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Бирок ошол эле учурда биз айымдарга караганда мырзалар тамак жасаганда өзгөчө бир даам берип, алар болгон сүйүүсүн кошуп, анан өзгөчө бир даамдуу тамакты жаратат эмеспи? Сиздечи? Эми мырза негизи мырза эркек адам айым кечирип коесуздар. Эркек адам айымдарга караганда негизи жакшы жасайт деп айтышат да. Бирок негизи ошондой эмеспи билбейм, бирок бүт чыккан заказдарга все довольны вообще. Сиз азыр кесиптеш дагы бир суроону берип алайын. Ошол 12 команданын ичинде 12 адам бар экен. Ошолордун бардыгы мырзаларбы же айымдар да барбы? Көбүнчө мырзалар. Анткени айымдарга кичине график туура келбей калат. Анткени бизде заказдар келгенде саат түшкү 12ге көбүнчө заказдар болот. Кыз узатуу жана үй тойлордун көбүнчөсү. Ошон үчүн биз түнкү 2ден баштап туруп, баарын даярдап туруп, анан үйлөрүнө барып жасайбыз. Ошон үчүн айымдарга кичине. Өзү сиз айтып кетпедиңизби, түнкү саат 2ге чейин деп. Ошондо сиздер канча убакыт эс аласыздар? Кээ-бир сезондо даже эс албай калабыз. 1 саат, 2 саат уктаган себептер бар. И негизи эми команда болуп туруп элдин кызматында жүргөндөн кийин, ошо алгандан кийин ошо заказды аткарышыбыз керек. Ошон үчүн түнү менен кергесте иштеп калабыз. Ошондой эле сиз жеке жашооңузга кайрылгым келип жатат. Жеке жашооңузда үйлөсөсүзбү? Жеке жашоомдо негизи өзүм бойдокмун. Бойдоксуз. Кесиптешим да бойдок. Сиз дагы кесиптеш. Анткени негизи ошо жашка чейин карьера деп жүрдүм. То үй алам, то машина алам, мондай кылам, тиндей кылам деп жүрдүм. Эми буюрса баары жакшы. Буюрса экинчи бөлүктү издөөгө даяр болуп калдык. Эң сонун. Анан деги эле эгер эми өзүңүз тамак жасайсыз, үйдө дагы өзүңүз тамак жасап коесузбу? Үйдөн деле тамак жасайм, бирок это очень редко бывает, потому что жумуштан эле тамак жасап атып, үйдөн керексе барып үйгө барып туруп эс алыш керек болуп калат да. Анткени жумушубуз анча-мынча оор болот да. Анан кесиптеш, мен ойлоп жатам да, Азамат мырза өзү ушундай өзгөчө даамдарды тартуулайт, өзгөчө даамдарды жаратып жасайт десек болот. Анан үйлөнгөндөн кийин колуктуусуна кандай, баягы колуктуусу эми кандай болот, жубайы кандай болот билбейбиз, бирок эгер тамак жасай албай калса, өзүңүз үйрөтүп жардамдашасызбы? Конечно, үйрөтөбүз. Же сен жөн эле отуруп турчу, мен эле жасайын дейсизби? Жок, башына үйрөтүп туруп, анан кийин үйрөнгөндөн кийин өзү жасап кете берет. Өзү жасап кете берет. Эң сонун. Ошондой эле сиздин тамак жасап жаткан учурда өзүңүз мындай каалап, рахат алып жасайсызбы, же сиздин жумушуңуз болгон үчүн гана ушундай жасап каласызбы? Албетте, тамак жасаганда бул повардын жумушу негизи творческий жумуш деп ойлойм. Анткени искусствонун жумушу. Тамак жасаганда албетте өзүм душам берип туруп, негизи жасап баштагандан кийин эле уже ошо тамактын эмесине кирип кетем да. Анан кийин ошондо жасап туруп, анан кийин элге бергенден кийин
эл өзү ыраазы болгондон кийин өзүнчө рахат аласың да ошондой. Ошондой эле негизи эле ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыктары болот эмеспи? Ушу сиз мындай жумушта жүргөнүңүздө кандай кызыктуу окуялар же болбосо көңүл калтырган окуялар болду эле сизде? Көңүл калтыра турганды айтпай эле коеюн. Кызыктуу учурларды айтып бериңиз, Кызыктуу учурлар негизи биздин жумушубуздун поварнабыз болуп иштейм негизи азыр. Кызыктуу нерселер бул өзүнчө путешествие. Ар бир айылга барып туруп, ар бир айылдын өзүнчө бир менталитети болот. Ар бир адамдын негизи эмесин байкайсың да, ар бир башкача сүйлөйт, мындай бир өзүнчө бир эмелери бар, закондору бар. Ошондой бир айылдарга барып, ар бир айылга барган сайын эле билбейм, мен өзүм жумушумду эме катары эметем да, кызыктуу себеби жактан ошо путешествие болот да, ошо поварлыкка. Ошондой эле мага кызык болуп жатат. Мен көп жерлерден окугам жана кээ бир адамдардан укканмын да, тамак жасап жатканда бир өзүнүн бир дубаларын окусаң, тамагың аябай дамдуу болот деп. Сиз ушул сөзгө кандай карайсыз? Эми биз өзүбүздүн табагыбызга дуба окубайбыз, негизи өзүбүздүн душабыз берип туруп, сонун аракет кылабыз жасаганга. Ал эми сиз даярдап жаткан азык даяр болуп калдыбы же? Уже даяр болуп калды. Даяр болуп калды, алып убактыбыз да чектелип калды. Ала бересизби? Ооба, ала берем. Биз эмне берели сизге кармаганга? Кармаганга Мону берейин. Болобу? Болот. Алып коелу. Деги эле Азамат мырза кандай өзгөчө даамды даярдады экен? Азыр көрүүчүлөр менен биргеликте күбө болмокчубуз. Бул тамакты негизи ошо кичинекей бир компания менен үйдөн тосуп атсаңыз, ошону өйдөлөп кетем десеңиз. Эң сонун. Бирок аябай эле сонун келип атат. Эми үстүнөн бул спирт куюп салабыз. Үстүнө коюп туруп. Чачырап атат кездечи. Опа, ошентип үйүстүрүп. Мен болгон кашым менен чачым күйүп калды. Ойлорсуз. Күйүп кетти кести. Кечиресиз. Ошентип үйүстүрүп беребиз негизи. Эң сонун. Менин чындыгында болгон кашым күйүп калды окшойт. Күйүп бүткөндөн кийин тузду алып туруп, демек эми муну кесип коесуз, кесип туруп беребиз. Форелиз даяр болду. Демек мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы 20-25 мүнөттүн ичинде эле ушундай өзгөчө бир конокторго өзүңүздүн өнөрүңүздү десек болот. Бул дагы өзүнчө бир өнөрдү таап калат эмеспи? Тартууласаңыз, бул дагы өзүнчө бир дасторконубузга көрүк берет десек болот. Андыктан барыңыздарга сунуштайбыз. Аз гана убакыттын ичинде мына ушундай эң сонун даамды жараткан Азамат мырза сизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Баягы убакыт учкан куш дейт. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатыптыр. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан сизге эркин микрофон берели, өзүңүз жөнүндө сизди кайсыл жактан тапса болот, ошону дагы кененирээк айтып өтүп, анан элибиз менен коштошуп койсоңуз. Негизи ошо Instagram баракчадан тапса болот. Шеф Аза КБ Бишкек. Баракчасын тапсаңыз болот. Негизи TikToктон Шеф Аза деген страничкада катталганбыз. Ошоктон бүт номерлерибиз, бүт байланышкан номерлерибиз бар. Анан кийин ошо барыңыздарга ден соолук. Өзү номер бар болуңуздар. И приятный аппетит. Ушундай эле сиздер көрүп тургандай, сонун бир даамдарды табышты кааласаңыздар, Instagramдан Шеф Аза, ал эми TikToктон Шеф Аза деп тапсаңыздар болот. Ушундай эле убакыт деген убакыт куш экен, бизге берилген убакыт өз соңуна жетип баратат. Анда эмесе кийинки эфирлерден жолугушканча аман болуңуздар. Сиздер менен 1,5 саат бою кызматыңыздарда мен Махабат Талантбекова жана ошондой эле кесиптешим ашканадагы Бурулай болду. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар демекчибиз.